Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылыштын карманы ушул менин аркамда турган кыз 3 жылдан бери сойкулук менен алек болуп жүргөн кыз. Менин бетимди жаап бериңиз, үнүмдү өзгөртүңүз. Биз бул жумушта эмне себептен иштеп жүрөбүз, негизи эле бул жумушка кандай болуп келип калганыбызды толук айтып берейин дейм. Каналдан четтебей туруңуздар, лайктан басып, комментарий жазып, видеону поделиться кылып коюңуздар. Анда эмесе кеттик, биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул жумушка эмне болуп келип калдыңыз? 3 жыл мурун бул жумушта иштечү эмесмин. Швейцарда иштеп, жаным алып үй бүлөм бир аз аябай эле акчага зар болуп, эң кичүүсү мен болчумун, байкелерим өздөрү менен өздөрү бүт баарысы. Кандай десем, мени өзүмдүн күйөөгө тийип чыккан башында. Байкем зордуктап кеткен үчүн бүт баарысынан туугандардан жок болдук. Оштон Бишкекке подружкам менен келип ошол кезде айда жок акчанын айынан болду. Үйдө көп проблемалар, бир нанга зар болуп олтурдук. Ошончо жылдан бери өзүм жалгыз үй бүлөмдү бактым. Бирок могул жумушта экенине бүт баарысы билип эме болуп калышты. Үйдөгүлөр дагы андай мындай болуп, ызычы болуп. Досторум, байкелерим келип калып кармаган, ошондон улам сендей кызым жок, тигиндей мындай деп үй бүлөдөн кууп салган. Эжелерге алдандым, башкаларына алдандым бүт. Болбосо келбейт болчумун, мындай жумуш эч кимисине деле жакпайт да. Келечекте эне болуу бизге деле оюбузда бар. Бул жумуштан эч ким эч нерсе арам акча менен байып кетишпесин, биз деле билебиз. Эркектер келип алдаган адамдар көп болду. Биздин клиенттерибиз чакырчу, алып барчу, ичип, жегип, эме кылып алышып анан кийин там ушундай, кандай десем экен, даже сабап, даже бычак такап, даже акчаңды бербейм, сен моундайсың да деп кол көтөрүп, пистолет менен кадимкидей кол көтөрүп, чыгарбай, далай жолу аз жерден муунтуп өлтүргөн эркектер болду баарысы. Кыздарга да ишенич жок, кыздар бүт өздөрү кармап беришкен учурлар болду. Мындай эми ушул жумушту мындай алмаштырганга мүмкүнчүлүк болдубу? Бир эки күн ошондой кылып чыгып кетсем деп кадимкидей эме кыласың, аракет кыласың, бирок жардам берген адамдар болбойт. Баарысы эле өзүмө болсо экен деп. Эгер биз боенуп моундай кыздардан башкача көрүшөбү, сразу эле атырылышып, кээ бирөөлөр тигиндей мындай деп эле кармап, каерде иштейсиң, тигиндей мындай бүт баарысы ошол могу наркотик эмелерге эме болуп кеткен үчүн, ошол сабап, бизди басынтып эме кылган үчүн, ошол нерселерди колдонуп эме кылган үчүн кадимкидей мындай адамдарга аралашпай, үйдө иштеп, кадимкидей чыгарбай эме кылгандар үчүн биз үйдөн чыкпай, мындай адамдар менен аралашпай, жакшы моундай сүйлөшүп эме кылбай, өзүбүздүн сырыбызды айта албай, эч ким укпайт дагы ал нерсени. Даже чоң эмелер болсо дагы кайра өздөрү акчаларын алып, кайра бизди өздөрү басынтат. Сүйлөшөйүн дейсиң балдар менен, кадимкидей биз деле эне бололу дейбиз, бирок бирөөсү алдайт бир жакшы, бир жаман дегендей. Кайра эле ошол нерсе жанагы эле барып эле ушул нерсеге түртөт. Ооба, мени учеттон алып барышат. Башында эми бизди иштеткен эжелер болгондо кандай, алар өздөрү эле бүтүрүп койчу, анткени үстүмөн кырышалардын баарысы акча алышчу. Кайра эле жандай не то кардарлар эмелер болуп калса, там өздөрү басып, өздөрү эме кылып бүтүрүп коюшчу азыр. Андан кийин анан кыздар өздөрү кадимкидей үйдө иштеп эме кылып, өздөрүнө акча, өздөрү эме кылып калышкан. Азыр бүт кыршалар дагы коркуп эме болуп калышты, могул Камчыбек Ташиев эме кылгандан бери. Басып бүт баарысын камерага тартып эме кылгандан бери бүт баарысы эле азайды болуш керек могул эмеде. Азыр ошондо сиздин крышаңыз жокпу? Иштеткен адамыңыз? Жок, менин иштеткен адамым жок.
мен башта уже там акчамды бербей качып эме кылып мени чыгарып тигиндей кайда барсаң по-любому кармап эме кылып алам деп ошентип коркутуп эме кылышчу. Алар жок, баарысы макул кечип салдым деп бүт ал адамдардан жок болуп эме болдум. Азыр деле мисалы иштеп эме кылсам мен крышевать эткендер дагы жок, акча албайт дагы, ишөө эжелер дагы жок. Алар бүт баарысын кармап кадимкидей соттоп эме кылып атышкан чыгар. Мен өзүмдүн акчамды өзүм алып, өзүмө эме кылып аттым. Тиричилигимди кылып, өзүм жалгызмын. Анткени бул эмеде эч ким кандайсын жардам бербейт дагы. Даже подружкаларым, эмелерим, тааныш адамдарым кайра эркектерге кандай десем чакырат, сүйлөшөйүн тигиндей. Алар дагы өзүмө болсун по-любому бир нерсе алып берсе дагы ошол нерсени чыгарат да. Кел жатабыз, тинтебиз, минтебиз депчи. Болбосо сөгүп, урушуп тигиндей мындайсың жанагы эле нерсеге келтирет. Жана айтып калып атпайсызбы, ошо үстүбүздөн крышевать эткен адамдар болчу, алар өздөрү эле бүтүрүп койчу депчи. Демек ал бүтүрүп жүргөн адамдар кимдер менен бүтүрүп койчу? Ошол крышевать эткен болсо Свердловский, Первомайскийлер, Октябрьский жака ал жака эме кылган эле эмесмин. Ал райондон көбүнчө могу Свердловский, Первомайский эмелер ошолор крышевать этчү, кээде скрывать этип эме кылып койчубуз. Аны басып келип кайра эле өздөрү акча алып чогуу бастырып типа там мен сүйлөшүп койдум, мондай кылдым деп ошентип эме кылып коюшчу. Сиз өзүңүз ошол кызматкерге акча берип көргөнсүзбү же? Акча берип эме кылчубуз. Бизге басып келгенде деген кадим кирип эле алып кетебиз тигиндей мындай. Анан бирөөбүз болсок бирөөбүз там сүйлөшүп крышага чалып ошентип эме кылсак акырын сүйлөшүп кайра кетип калышчу ошол балдары. Кол астындагы эле балдар ошентип басып алып кетишчү да. Азыркы учурда мына ушул кызматкерлер силерден акча алып крышевать эткен учурлар болот атабы, болбойт атабы? Алар дагы кээде акча сурашат. Либо акча сурашкандар дагы болот, либо мен менен жарым саат, бир сааттай эс алып эме кыласың. Анан ушундай мен акырын чыгып кетем деп өздөрүн скрывать эткендер дагы болот. Кадимки эле оперлер дагы келип ошондой эме кылган учурлар болуп атат. Там келип мени скрывать эме кылып койгон, бирок үстүмдөн эч ким келбесин, мондай кылбасын, болбосо ошого макулсуңбу же болбосо акча жагынан мондай кылып тур, тигиндей мындай акча бербейм десең мен менен бир эки жолу болосуң, анан мен кетем, эс алып эме кылып алып деп ошентип кетип калышкандар. Мен СНБдан келдим, мен ГКНдан, мен Свердловскийден, мен Первомайскийден келдим деп ошондой кылгандар болуп эле атат. Азыр деле болуп атат. Болуп атышат. Акча жагынан бере албасак ал менен эки үч жолу болуп беришкен. Эки үч жолу болбосо да хотя бир жолу болосуң, мен кирем, анан эс алам, унчукпай кетем деген күндөр азыр деле болуп атат. ооба. Бир күндө канча адамга чейин кабыл аласыздар? Бир күндө где-то 10-15 ошондой адам келет. Жаш балдар дагы болот, семейный адамдар. Сиздерге айырмасы жокпу, акчасын берсе эле болдубу? Бизге деген 18 биз кабыл алып атканда жаш балдардын паспорттардын эмелерин карайбыз. 18ден өйдө алабыз да. 18ге чыга элек болсо биз ала албайбыз аны. Улуу байкелер келсе кадимкидей эле кирип эле кетишет. Сиз менен иштешкен кыздардын арасында жанагы ВИЧ-инфицированный кыздар барбы, жокпу? Жок, андай жок. Андай оору эмеде болгондор жок. Биз анткени барып текшерилип, эме кылып каранып эме кылып турабыз. Кээде карталар кадимки эмеси жок эле жатабы деп ошентип суранса дагы там бизде андай услуга эмелер жок. Ооруга кабылгандар жок. Биз каранып, текшерилип, текшерүүдөн өтүп турабыз. Кардарларыңыздарды кабыл алганда арасында эми бардыгы тең эле презерватив менен кошулбаса керектир. Ооба,
презервативи жок, моундай жаталы деп айтышат, бирок биз андай эме кылбайбыз, жатпайбыз. Кээ бирки кыздар дагы ошондой акчасын дагы кошуп берсе жаткандар болушу мүмкүн. Сиз наркотикалык заттардан колдоносузбу, колдонбойсузбу? Наркотик заттардан башта колдончумун. Башында колдончубуз, анткени клиенттер, кардарлар менен урушуп кетип, кээде кадимкидей психика жактан аябай эме болосуң, жиниң келет, урушуп, кээде алар кол көтөрүп, кээде биз кадимкидей нерв болосуң. Башында колдончубуз ооба. Колдонуп азыр азайып бараткан учуру да. Кайсы түрлөрүн дегенде, кээде кардарлар менен олтуруп, алар чеккенде чегип, ичкенде ичип, ошентип олтурчубуз башында. Колдонуп, кээде аптека эмелерден мындай мээге зыян берген, аябай кандай десем, наркотиктей эле, ошондой эле да. Адамдын жана нерв болгондо жана успокаивать этип эме болуп койгон үчүн аптекалардан эмелерден алып колдончубуз. Азыр бүт баарысы могу рейд болгондон бери акырындап бербей калган учурлар болуп атат. Биз дагы андайдан болушунча чыкканга аракет жасап атабыз. Бирок колдонуп эле жатасыздар, ушу аптекадагы Синтетикалык Ооба, наркотиктерди алып эле жатасыздар. ооба. бардык эле аптекаларга барса бере береби аны? Жок, бардык эле аптекаларга барса бере бербейт. Ал өзүнүн назначение эме менен бериш керек. Башында биз колдонуп эме кылып жүргөндөр үчүн кээде тааныш аптекалар, эмелер ошолор берип олтурган чагы. Анан бул эми жумушта бөлүнө турбайбы? Выезд деп коет экенсиңер, анан ушул апартамент ушундай түрлөрү болуп бөлүнөт экен да. Сиз кайсыл жеринде иштейсиз? Же бардык жеринде иштеп көргөнсүзбү? Мен бардык жеринде иштеп көргөм. Выездга барып да көргөм, апартаментте үйдө иштеп да көргөм. Азыркы учурда кандай кылып иштеп атасыздар? Азыркы учурда кандай десем, выезд менен эле иштеп эме кылып атабыз. Такси чакырып кадимкидей эле. Баштагыдай эми кыздар дагы бир аз азайып эме болуп калышты окшойт. Мен выезд менен эле иштеп эме болуп жүрөм, анткени азыркы квартираларды да бербей калышты. Көбү коркуп эме болуп калышты, бербейт. Притон ачканга вообще мүмкүнчүлүк болбой, азыр коркуп, баарысы коркуп эме болуп калышты. Мындай таксилерге айтып эле отурасыңарбы, ушундай биз иштейбиз, ушундай жумушка кетип атабыз деп? Жок, байке анысынан айта албайбыз. Эми такси болуп олтурган байкелерге айта албайсың да, мен бул жака баратам депчи. Кадимкидей эле чакырып эле ишеничтүү кардарларга, эми башта келип кеткен кардарлар менен эле, ошолор менен эле барып олтуруп, ошентип эле келе атабыз. Ал жерге кандай адамдар барат өзү көбүнчө? Андай жерлерге акчасы жоктор да чакырат. Ичели, отуралы, анан кийин монтели деп. Кээде деген кадимкидей эле даже министр эмелер дагы саунага чакырышат, кафеге чакырышат, үйгө чакырышат. Ошолорго барып, ошол бир 3.000 5.000дей акчасы аябай чоң эме болуп, могу рейд башталгандан бери там барып ошентип эле жаныбызды багып эме кылып жүрөбүз. Ал эми ошондой чоң жумушта иштеген жана министр деп атпайсыңарбы? Ошол сыяктуу адамдар чакырган, аны кантип билип каласыздар? Же Баягы соцтан көрүп жүрөм. Анткени олтурабыз, олтуруп чогуу сүйлөшүп, анан кийин моундайсың, мен моундай иштейм, анан тигиндей деп ошентип кадимкидей сүйлөшүп, жакшы келсиң мындай деп ошентип жүрүшөт. Кээ бирки жагынан өздөрү жардам беришет сурансаң. Кээде проблемаларың болот, ошол кезде өздөрү дагы жардам берет. эскортница болуп иштегенге бул жумушка негизи мындай башында кыйнап алып келет. Ушул боюнча айтып бере аласызбы? Ушул боюнча дегенде мен өзүм кандай десем, 5 класс ошондой болуп калганмын. Ошол кезде деген байкем эми өгөй эме болчумун аларгача.
экинчи байкемден жаныма келип жатып анан ошол нерсени мен билчү эмесмин, эркек эмне экенин билчү эмесмин го. Зордуктап кетип эме кылгандан кийин психика жака бергенби эме кылганбы билбейм. Мени үйдөн чыгарып салып эме кылган үчүн адамдардан жардам сурагам убагында. Дос кыздардан ушул нерсеге келип калгам. Эжелери таап беришкен массаж деп ошондой жаңы ачылып эме болуп аткан кезге мен билчү да эмесмин бул кандай эме экенин. Ошол подружкам аркылуу келген. Подружкам дагы мындай эме иштерин билчү эмесмин. Анын да атасы кичинекейинен баштап зордуктап эме кылып жүрүп ушул нерсеге келип калган экен. Жок, азыр айтып калдыңыз, 5 классымда байкем дедиңизби? Бир тууган байкеңизби? Өзүмдүн бир тууган байкем. Ошого маселесин мен ал кезде кыз кичинекей эле кыз болчумун анткени. Эркек кандай экенин билчү да эмесмин. Жанымдан кадимкидей эле мындай кадимкидей эле шумумду кармап аркы берки кылып эме кылчу түшүнгөн да эмесмин. Үйүмө айтайын десем үйдө атам, мамам дегендей аларга кантип айтасың моундай кылып атат дегендей. Анткени байкем аябай мындай атамдын да сөзүн укчу эмес, апамдын да сөзүн укчу эмес. Сразу эле катуу кызычу болчу. Коркконумдан айта алган эмесмин. Канча убакытка чейин ошондой уланып жүрдү? Андан кийин 2-3 жолу ошондой жологон. 2-3 жолу жолугуп кийин айтпай жүрүп үйдөгүлөрдү багып жүрүп өзүм Швеяда ошондой иштечүмүн. Анан кээде жумушта жатып калып эме кылганда байкем сенин кызың каякта жүрөт дегендей мындай деп анан күйөөгө чыкканмын. Күйөөгө чыкканда ал күйөөм да макул кыз эмес болсоң да эч кимге эме кылба деп скрывать этип эме кылып салышкан. Кийин анан үйгө ажырашып кетип баргандан кийин үйдө байкелерин киргизбей коюшкан мени. Киргизбей анан жанымда тайкемдердин үйүнө барып ошол нерселердин баарысын айтып бергем. Андан кийин үйдөгү бүт баарысын тубанчылыктан кечип бүт баарысын чыгарып салышкан айылдан. Үй жок жүрүп эме болуп калдык. Ошондон бери мен такыр жолубойм, барбайм, айткандан уялам бул жактан. Мындай биринчи жолу ошол катташка баргандан кийин мындай эч кимге айта алган жоксузбу? Кантип айтасың, айта алган жокмун. Айтпай жүрүп эме кылган үчүн ошол башында айтсам болмок экен. Бул нерселер болбойт болуш керек эле. Айта алган эмесмин. Азыркы жаш кыздар ушундай сыяктуу бир атасынан, өгөй атасынан, байкесинен, тайкесинен ушундай нерсеге кабыл ала турган болсо, ал адамдарга, ал кыздарга эмне дейт элеңиз? Ата энесине кайрылыш керек. Ата эне дагы кыздарын жакшы караш керек. Көңүл буруш керек. Көңүл буруп, сырдашып, кадимкидей кызына жакшы карап, кызынын айткан нерселери болот. Кээде эне дагы угуш керек. Кээде кыздар дагы энесин угуш керек, ата энесин. Мындай нерсеге кабылып эме болсо, эч качан жашырбаш керек, айтыш керек болгондой. Сиз ошо бала кезде мындай апаңыз менен сырдаша алчу эмес белеңиз? Мен бала кезимде апам менен сырдаша алчу эмесмин. Апам менин оюмду укчу да эмес. Мен дагы апама, атама таарынып кээде ошол үйдөн качып кетип калчумун. Байкем зордуктап эме кылгандан кийин үйдөн качып, кадимкидей менин сырымды эч ким укчу эмес. Кандай десем, Урматтуу ата энелер, кыздарыңыздар менен сырдашып, кенен кесир мындай сүйлөшкөнгө аракет жасаңыздар. Жанагынтип жабык өсө турган болсо, кызыңыз менен сырдашпай турган болсоңуз, психологиялык жактан ушундай жабыркаланып калган адамдар ушул жумушта иштейт экен деген менде жыйынтык чыкты. Сиздер менен мен Азаке, Эл уксун YouTube каналы. Каналга подписка таштап